Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү видео сабактан биз ушундай моюндун иштелмесин үйрөнө алабыз. Эгер силерге жең жаккан болсо, описанияга жеңдин иштелмесинин ссылкасын жүктөп койдум. Эң алгач биз лекал ала алабыз. Лекалыбызды ушул видеодо көргөзгөн өлчөмдөр боюнча алабыз. Желке жакка 8 см, анан моюн ачылышына 9 см, жакабыздын жоондугу 3 см. Аны ушундай кылып чийип түшүрүп баракка, аны кайчы менен кыркып алабыз. Лекалыбызды болушунча түз жана тегиз кылып кыркканга аракет кылабыз. Себеби лекалыбыз формасы кандай болсо, кийимибиз деле ошол формада болуп чыгат. Эми лекалыбыздын арткы бөлүгүн деле алды сыяктуу кылып кыркабыз жана желке тарабында кыйгаштап кыркып коебуз. Мынакей биздин лекалыбыз даяр болду. Эми аны желке тарабын скотч жана башка ушул сыяктуу нерсе менен аларды жалмаштырып алабыз. Андан кийин флезеленди 2 кабаттап бүктөп, желке тарабын бүтүн, ал эми алды моюн жагын ачык кылып, флезеленге аны түшүрүп алабыз, лекалыбыздын формасын. Мынакей биз флезеленге түшүрүп алдык. Эми тигиш үчүн жаа коебуз. Мисалы үчүн мага 1 см тигишке жетиштүү. Ал эми сиздер 1 см жетпейт десеңиздер, 1,5 же 2 см койсоңуздар деле болот. Аны тигип бүткөндөн кийин тегиздеп алып таштайсыздар. Жана желке бөлүгүнө дагы ушундай кылып метка коесуздар. Себеби бул желкедеги тигиш желке менен дал келип туруш керек. Мынакей биздин флезеленибиз даяр. Эми аны материалга деле чаптап алдык. Материалыбызга чаптап бүткөндөн кийин дагы бир кайра лекала менен салыштырып көрөбүз. Биздин алган кездемебиз лекала менен дал келди. Жана анын желкесине меткаларды дагы кайра коебуз. Жоголуп кеткен болсо, алды бөлүгүнө деле ушундай кылып аптачкалабыз тигиш үчүн. Эми лекаланы кездемебизге түшүрүп, кездемебизден ошончо местаны кыркып алып салабыз. Мен видеодон аны көргөзбөй калыптырмын. Жакабызды ушундай бетме-бет коюп, ички бөлүгүн айландырып тигип чыгабыз. Алардын учу жагын тикпейбиз, болгону ички бөлүгүн гана тигебиз. Жана тиккен жерибиздин аралыгын 2-3 см кылып ушинтип тигишке жеткирбей кыркып коебуз. Жана тиккен жерди бир жака каратып, сыртынан 1 мм тигиш жүргүзөбүз. Себеби жакабыздын аптачкасы бир жака карап туруш үчүн. Тигиш жүргүзүлгөн жагы ички бөлүгү, ал эми тигиши жок бул оң жагы болуп эсептелинет. Эми моюн ачылышындагы ушул аптачканы деле тигип алабыз. Мынакей биз аптачканы тиктик. Биздин жакабыз деле даяр. Эми жакабызга койгон белгилерди көйнөгүбүздүн желкеси менен туташтырабыз. Эки желкесин туташтырып алган соң, көйнөгүбүздүн артыны деле ортосун таап, ошол жерге ийне менен белги коюп койсок жакшы болот. Тиккенибизде деле тегиз, жакшынакай болуп чыгат. Анын учтарына деле ушинтип ийне менен аларды бириктирип чыгабыз. Мынакей биз бардык белгилерди койдук. Эми ошол жерден 1 см кенендикте тигиш жүргүзөбүз. Тигип жатканда аябай абайлайбыз. Бир жерин жоон, бир жерин ичке кылбастан бир калыпта
тиккенге аракет кылабыз. Биз канчалык тегиз тиксек, биздин жакабыз эле ошончолук тегиз болуп чыгат. Мынакей биз тигишибизди жүргүзүп бүтүп калдык. Эми жакабыздын башталыш бөлүгүн тигебиз. Жакабызды артка кайрып, ошол жерден 1 сантиметр кенендикте тигиш жүргүзөбүз. Жаканын башталышын аябай кылдаттык менен тегиз кылып тиккенге аракет кылабыз. Себеби кийимибиздин эң эле көрүнүктүү жери ушул жака болуп эсептелинет. Жана ал жерде ашыкча жерлерди биз кайчы менен тегиздеп кыркып салганыбыз оң. Себеби алар жаканын көркүн бузуп коюшу мүмкүн. Мынакей биз жаканын башталыштарын деле тигип бүттүк. Эми жаканын ички бөлүгүн деле билиндирбей тегиз тиккенге аракет кылабыз. Мен жаканын ички бөлүгүн ичине 1 сантиметр кайрып, үтүк менен үтүктөп алдым. Сиздер деле ошондой кылсаңыздар аябай сонун болуп чыгат жакаңыздар. Эми анын сырткы бөлүгүнөн 1 мм кенендиктеги тигиш жүргүзөбүз. Жаканын сырткы бөлүгүн тигип жатканда анын ички бөлүгүнө да маани берип, аны да кошо тигип кетебиз. Ошондуктан жаканын ички бөлүгүн сырты менен барабар кылып теңдештирип, ичине кайрып үтүктөп алганыбыз оң келет. Мынакей биз сиздер менен акыркы тигишибизди тигип алдык. Ушун менен биздин жакабыз даяр. Ушундай жака тиккенди сиздерге деле сунуштайм. Себеби бул аябай эле ыңгайлуу саркеч фасондордон десек да болот. Бул баарына эле жага берет деп ойлойм. Себеби өтө ачык да эмес, өтө туюк да эмес. Кийгенге деле аябай ыңгайлуу. Сиздер менен Кыргыз Ателия YouTube каналы болду. Каналды колдоп, каналга подписаться болуңуздар. Эгер видео жаккан болсо, видеого лайк басып, комментарийге өзүңүздөрдүн жакшы ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды калтырсаңыздар болот. Көргөнүңүздөр үчүн сиздерге аябай чоң рахмат.